Саламатсыңарбы 6 класстын окуучулары? Силер менин кыргыз тил сабагы. Мен Султанова Умеда болмокчумун. Жакшы тема алып жатасыңар балдар. Бүгүнкү темабыз буйрук ыңгай деп аталат. Сабактын максаты теманы түшүнөбүз, өз алдынча көөнүк аткарабыз, тазалыкты сактайбыз балдар. Биринчи тараптан экинчи тарапка берилүүчү сунуш, өтүнүч бул буйрук деп түшүнөбүз. Демек, ага катышкан сөздөр буйрук ыңгай деп аталат. Ага мисалдар: аткар, ойно, бийле, жаса деген сыяктуу сөздөр буйрук ыңгайдын милдетин аткарат балдар. Ал 3 жол менен жасалат. Биринчиси, өзүңөр көрүп тургандай, жөнөкөй сөздөр: бил, ойно, аткар деген сөздөр. Ал эми экинчиси бул ыңыз, жак мүчөлөр аркылуу жасалат. Үчүнчүсү сөз жасоочу мүчөлөр аркылуу жасалат балдар. Силер китептен жакшылап окуп таанышасыңар жана үй тапшырмасын аткарасыңар. Кайтарым байланышта жолукканга чейин саламат.